Балдар үнүтө калтырышат. Балдар чыдамсыздык менен ата-энесин күтүшөт. Балдар эч качан ата-энесин күтүүдөн чарчашпайт. Салам достор, мен силерге азыр эгерде мен супер батыр болсом деген эпизоддарды катымдуу окуп берейин. Урматтуу ата-энелер, силерге жазуумдун себеби азыркы учурда көптөгөн ата-энелер балдарына зордук зомбуктарды көрсөтүп жатышат. Жада калса балдар үнүтө калтырышат. Балдар чыдамсыздык менен ата-энесин күтүшөт. Балдар эч качан ата-энесин күтүүдөн чарчашпайт. Ата-энелер, силер да өзүңүздөр ойлоп көрбөйсүздарбы? Балдарды таштап жатканда алар кандай сезимде болоорун? Алар ойлойт, мен эмне кылдым, эмне үчүн мени таштап жатышат дейт. Алар өздөрүн күнөөлүү сезишет, бирок аларда эч кандай күнөө жок. Балдар башка балдарды ата-энелери менен көрсө, алар өздөрүн таштап коюшат. Ошол үчүн мындай болооруна жол бербеңиздерди суранам. Сиздерден болушунча суранарым, балдарыңыздарга жакшы мамиле, тарбия берсеңиздер жакшы болот. Ушундай эле зордук зомбуктар азаят. Азыр да кеч эмес, ушул учурда жаңы жашоо баштасаңыздар болот. Бул жаңы жашоо балдарыңыздарга таасирин берет. Сиздер ушул катты окуп жатсаңыздар, балдарыңыздарга боорукер, мээримдүү болуңуздар. Балдарды ата-энеге зар кылбаңыздар. Сиздерден сураныч, балдардын келечеги сиздердин колуңуздарда. Мен эгер супер батыр болгонумда, балдардын ушундай психологиялык абалын оңдоого аракет кылат элем. Азыркы учурда көптөгөн балдар өздөрүнө стресс кабыл алышат. Мен эгер супер батыр болгонумда, ата-энелерге маанилүү маек берет болчумун. Ата-энелер, ушундай зордук зомбукту алдын алууга аракет кылат элем. Ошондой эле миграцияда жүргөн ата-энелер, силер ойлойсуздар, мен баламды таштаган жокмун дейсиздер, бирок алар өздөрүн ошондой ойлошот. Жана ошондой эле аларды сиздер сиздердин мээримиңиздерге муктаж болот. Эгерде мен супер батыр болгонумда, сиздерге орун түзүп береттим. Бирок азыр мен кичинекеймин. Супер батыр болуш үчүн мен сиздердин чоң гана сиздерди сүйгөн азиза кызыңыздармын.